Ийгилик Курулушов Бишкек шаарындагы Төкөлдөш конушунда турат. Аны жергиликтүү дүкөндүн сатуучулары жакшы тааныйт. Көбүнчө ал жакка соода кылуу үчүн эмес, бош желим бөтөлкөлөрдү алып кетүү үчүн келет. Дүкөндө иштегендер буга көнүп алышкандыктан желим таштандыларды ыргытпастан атайын чогултуп коюшат. Ийгилик Курулушов жолдо жаткандарды да биротоло терегетем дейт. Баарын топтоп келгенден кийин үйүнө отуруп алып жумушка киришет. Баклажканы алганда түйүн алып кесип аласың да, мындай алыпчы. Түйүн кесип саласың. Анан баклажканы былчыйып калгандагы көп неметпейт да, кесилбейт да, кыйналып каласың. Бир желим шыпыргыны жасоого кеминде 3-4 саат убакыт керектелет экен. Алгач желим бөтөлкөнүн түбүн кесип, бирдей көлөмдө тилип алуу зарыл. Даяр болгон желим бөтөлкөнүн кесиндисин шыпыргынын бийиктигинде болгон чакан тактага оройт. Бул үчүн зарыл болгон нерселердин баарын өзү колго жасап алган. Толук орогондон кийин мондай куча болуп калат да. Куча болуп калгандан кийин буга ровный болуш үчүн сууну кайнатып алып суу куям да, суу куям. Суйгандан олардын баары тең ровный болот. Анан акырын этегин кесип алып туруп, анан зым менен байлап баштайбыз. Зым менен байлап туруп анан мына бул даяр шыпыргы да уже. Мындай алып бөлүп байлайбыз. Анан кичине муну дагы уже кайнак сууга салып коюш керек да, чтоб ровный жатыш үчүн. Муну интернеттен көргөндөн кийин кызыгып калып жасап көргөн. Биринчи желим шыпыргысы көңүлүнө толбой калып, кийин гана колу көнүшүп кеткен. Башында муну менен анда-санда гана алектенип келсе, пандемия башталгандан бери үзгүлтүксүз жасап баштаган. Анткени ага чейин Ийгилик Курулушов Россияда курулушчу болуп иштеп жүргөн. Коронавирус күчөп баштаганда мекенине кайтып келе берген. Кыргызстанда да жөн жатпай ушул ишин улантканга киришкен. Ийгилик мырза желим бөтөлкөлөрдөн шыпыргы жасап гана тим болбостон, сөөктөн түрдүү буюмдарды, сөйкө, шакек, билерик жана сувенирлерди жасай алат. Мына могу сөөктөрдү иштейм кээдечи отуруп алып мына. Могу сөөктөн мындай шакектерди, моундай сөөктөрдөн кесип шакек жасайм. Анан сөйкө жасайм. Үй кичинекей да. 10 жыл театрда иштегем, илгери Союз кезинде. Токмокто, чүйдө культурасында иштегем. Болот. Бул кичине тап коем. Анча-мынча кичине кинолордо, эпизоддордо ойногом. Балдар чакырып калат, тартылып калам. Ийгилик Курулушов желим шыпыргыларды бир бөлмөлүү батирде жасайт. Учурда туруктуу кардары деле жок. Даяр болгондорун тааныш билиштерине, тегеректеги коңшу колуңдоруна сатат. Баасы 250 сом. Каарманыбыз эгерде бул ишти андан ары алып кетүүнү колдогондор чыга турган болсо, чакан цех ачууга даяр. Ал тургай желим шыпыргы чыгара турган атайын аппарат жасап чыгууну пландап жатыптыр. Азыркы тапта бул максатын ишке ашырууга өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгү жетпейт. Дүйшөн Шаршембеков, Турган Ниязов, НТС.